Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү телекөрүүчүлөр, LFM элдик радиосунун кезектеги подкасты. Бүгүн сиздерге сонун болгон интервьюну тартуулайлы деп турабыз. Ал эми бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын ардак белгисинин ээси, ырчы аткаруучу актриса Айпери Кулбаева. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз. Эң огул эле ушул чакыруубузду четке какпай келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат сиздерге дагы ошол бизди чакырганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Айпери кандай жаңылыктар болуп атат? Акыркы жаңылыктардан баштасаңыз. Акыркы жаңылыктар эми чыгармачылыкта буюрса жаңылыктар болуп атат, жаңы ырлардын үстүндө иштеп атам. Исрайдын Аманбаевдин Жолугалы ак буран боюнан деген чыгармасын эстрадалык жаатта аткарып чыгайын деп ошонун үстүндө иштеп атам бүгүнкү күндө. Ал эми клип жаатында болсо ушул эми жакында элге тартууланып калат. Гүлмира Айдосованын Каниет ыры деген чыгармасын былтыр аткарып чыккан элем, ошол ырга клип тартып коеюн деп азыр ошол клип тартам, кандай тартам ошону ойлонуп пландаштырып жаткан учурубуз. Анан эми чыгармачылыгыңыз менен кеңири сүйлөшөлү. Эң башынан элечи азыр эми калың элге Айпери Кулбаева деп таанымалсыз. Ага чейин эми не бир кыйынчылыктар өттү да. Ошол кыйынчылыктар кандай кыйынчылыктар Айпери Кулбаеваны түздү эле? Көп эле кыйынчылыктар болду. Эми кыйынчылыксыз мындай ийгилик жаралбайт албетте. Көп эле бут тосуулар болду дегендей, ачка калган, ток калган күндөр болду, уйкусуз түндөр болду дегендей. Эми анын баарын айтып отуруштун деле кажети жок болуш керек. Маалым ар бир адам эле ушу ийгиликке жетиш үчүн сөзсүз кыйынчылыктарды басып өтөт. Эми буну ар бир адам башынан өткөрсө керек. Ушу көпчүлүк катары эле мен деле ушул кыйынчылыктарды жон терим менен сезип, башыман өткөрүп, анан кийин ушул ийгиликтерге жетип, бүгүнкү күндө ушул Айпери деп элге таанылып калганымын себеби ошол кыйынчылыктарды жеңип өтүп, кыйынчылыктарга сабыр кылып, анан анча-мынча бут тосууларга түтүп дегендей. Эми чыгармачылыкта болот, көп эле бут тосууларга деле дуушар болдум. Анан эң негизги мындай айтып кете турган нерсе, ошол күнгө чейин бирөөнүн эшигин какылап спонсор болуп бер, же болбосо клип тарттырып бер, форма тиктирип бер, жардам кылып бер, ушундай чыгармачылык менен алектенет элем деп эч кимдин эшигин каккылабадым жана өзүмдүн күчүм, өзүмдүн даражам менен албетте Кудайдын колдоосу менен өзүм аракет кылып, өзүм акча таап, ошол тапкан акчаны туура пайдаланып, чыгармачылыкка жумшап, ошентип анан чыгармачылыгымы өстүрдүм десем болот. Бүгүнкү күндө бир 50дөн ашык клибим бар. Мына чыгармачылыкка чоң сахнага аралашканыма 20 жыл болуп калыптыр, бирок өзүм баягы 6 жашыман кичине кезимен эле ырдап сахнада жүрөм. Мектеп учурунда дагы көп сахнага чыккам, мектептин намысын коргоп, жада калса райондун намысын коргоп, областтык деңгээлдеги кароо сынактарга чейин келип катышып жүргөнмүн. Анан эми аны кошпогондо баягы 20 жылдын жүзү болду да чоң сахнага аралашканыма. Ушул күн аралыгында мына бүгүнкү күндө 300гө жакын ыр мындай жаздырыпмын дегенде аранжировкалатып, запись кылып, аны көп эле түшүнөт. Анан 50дөн ашык клип тарттырыпмын. Ал эми формаларды айтпай эле коеюн, эми батпай калган формалар. Форма тиктириш дагы бир өзүнчө түйшүк да. Эми эл алдында сахнада жаркырап чыгыш керек. Баягы улуттук колориттеги ырларды аткарганым үчүн көбүнчө менин формаларым, гардеробум улуттук формалар түзөт. Улуттук формалардын түрүн кийип атабыз, Кудайга шүгүр. Ошол эми эл бар экен, журт бар экен, өнөрдү сыйлаган инсандар бар экен, өнөрдү баалаган, талантты сыйлаган инсандар бар экен.
ушул жакшылыктарына чакырып атат. Ошол жакшылыктар аркылуу нечендеген концерттер аркылуу кичине каражат таап атабыз. Ошол каражатты кайра эле чыгармачылыкка жумшап атабыз. Эми негизги менин жумушум ушул эле. Анан эми баягы жаңы баштаган чыгармачылыкты баштап анан элге таанымал экенмин деген учур кайсыл мезгилде келди эле же кайсы ырдан кийин? Эми жаңы чыгармачылыкка аралашканымда ушул 2004-жылы Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетине окууга тапшырып, анан ошондо чоң сахнага биринчи жолу Эмиль Балтагуловдун жеке концертинде 2004-жылы ушул октябрь, ноябрь айлары эле ушул жаңы эле окууга тапшырып, анан кийин Эмиль Балтагуловдун концертинде Эмиль Балтагулов менен баягы Кутман Султанов экөөбүз аткарып жүргөн тамашалуу ырды Комуздун коштоосунда зал толо элге ошондо биринчи жолу чоң сахнага, ошол чоң сахнасында аткардым. Ошол чыгарманы ырдадык Эмиль Балтагулов менен. Анан биздин куратор болчу, биздин курсташтарыбыздын башка группанын куратору болчу Эмиль агай. Биздин кураторубуз Нурдин агай болчу, бирок ошол бизге дагы сабак берчү да. Анан ошондо эң алгач чоң сахнага чыктым. Андан кийин 2005-жылы анан кийин Бишкектин филармониясына чыгып, ал убакта эми жөнөкөй айылдан келген карапайым, жада калса жеке өзүмө таандык формам деле жок болчу. Университеттин факультеттин формаларын кийет элек. Ошондо чоң сахнага ушул 2004-2005-жылдары аттандым. Андан соң 2006-жылдары өзүмдүн жеке эми ага чейин баягы мен окууга тапшырып жаңы келип эле Эген агайдын колуна түшүп калдым. Талипов Эген агайдын колуна Солтобай агам алып келип, ушул карындашымы сизге аманат тапшырдым. Сиз ушуну алып чыгышыңыз керек, ырдатышыңыз керек. Анан Эген агай анча-мынча концерттерге алып барат эле, анан университеттин анча-мынча иш-чараларына барат элек. Ошондордо эми ал убакта баягы стипендия менен, ата-энемдин деле акчасы көп эмес, стипендия менен жашайт элек, бирок ошондой анча-мынча баягы шабашка деп коебу, Эген агай ошо анча-мынча концерттерге алып барат эле. Анан анча-мынча агай эжекелерге ырдаганда агай эжекелер 20 сом, 50 сомдон кыстырмай кылышат эле. Ошентип анан тыйын чогулткам да. Тыйын чогултуп анан кийин эң алгач ушул 2005-жыл бекен же 2006-жыл бекен 500 сомго бир чыгарма, бир ырды өзүмө ушул өзүмдүн репертуарым кылып эң алгач Азада Бегимкулова сөзүн жазган Улан Нурдинов деген ал убакта ошо оон чыгарат эле. Азыр эми оон чыгарып атабы, чыгарбай атабы билбейм, бирок ошол кишинин Үйүңүзгө боломшам деген чыгармасын биринчи өзүмдүн репертуарым катары 300 сомго аранжировканы жасаттым, 200 сомго голос түшүрдүм. Анан ошентип анан мини диск болчу, ал убакта мини диск пайдаланат элек. Мини диск сатып алдым, дагы анан кийин минусун, плюсун кылып мини дискке жаздырып, кубанычымда чек жок. Ошентип ошол алгачкы чыгармам ушул болду да, өзүмдүн репертуарыма таандыкчы. Андан кийин биз ошол Эген Талипов агай баягы тамашалуу ырды уккандан кийин анан ошол ырды иштейли деп анан кийин анча-мынча сөздөрүн өзгөртүп, Кутман Султанов дагы ошол Үмүт фольклордук тобунда ырдайт эле. Кутман Султанов менен бизди ошол комуз, фольклор кылып, аккордеон, шылдырактардын коштоосунда ырдап жүрдүк, жандуу ырдап жүрдүк. Анан ушул ырды жаздырып ырдабайлыбы деп эле анан кийин аранжировкалатып 2006-жылы аранжировкалатып жаздырдык. Ага чейин да мен өзүм жеке өзүмө таандык 1-2 чыгарма жаздырдым. Муңайба тала гүлдөрү деген ырды, анан Жалыным сенде жангансыйт деген ырларды репертуарыма коштум. Анан ошолордон кийин анан тамашалуу ырды Кутман Султанов менен жаздырып, клибин тарттырдык. Клибин тарттырып 2007-жылы клибин элге алып чыктык. Ошондо тамашалуу ырды жаздыргандан кийин радиолордон кете баштады, бир аз эл тааный баштады. Андан соң анан клиби чыккандан кийин анан
ал убакта эми агент деген бар эле. Агенттен ырларыбыз таркап элге, Россияга таркап, анан 2007-жылы анан Эмиль Балтагуловдун ушул Сезим тобу менен агай менен бирге Россия, Казакстан, Россияга 40 күндүк гастролго 40 күн бою 40 күнгө сапар алып ошол жака кеттик. Клибибиз бул жактан байма-бай эфирлерден чыгып атат. Анан барсак эле Россияда баардыгы эле ушул тамашалуу ырды суранышып, ушул ырды ырдап бергиле деп, Котман Султанов, Лүтфүллә Бусурманкулуулу, Эмиль Балтагулов, мен болуп ушу төртөөбүз да бир-эки таанылбаган ошо ырчылар бар эле, ушулар менен анан 40 күнгө гастролго сапар алдык. Анан бир-эки интервьюңузда көрүп калдым эле, Жалгыз Уя деген клипте сиз башка ролду ойногонсуз, башка каармандардын бирөөсүнүн ролун ойногонсуз. Анан бир интервьюда ошо айтканыңыз бар экен да, мен ошо Жалгыз Уядан да көп таанып калышып, анан барган жерде ошо суранышат депчи. Жалгыз Уяга кантип тартылып калдыңыз эле? Жалгыз Уяга чейин ошол 2007-жылы элге көбүрөөк тааныла баштадым да. Андан кийин Жалыным сенде жанган сыйттын клиби чыкты. Ал аркылуу дагы эл көп таанып, мына сиздердин ЛТР телеканалынан аябай байма-бай берилип, жакшы мындай элге таанылышыма жакшы мындай көпүрө болуп берди ЛТР телеканалы. Учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетейин жалпы жамаатына. Андан соң ошол 2012-жылы экен, 2012-жылы ошол Жалгыз Уяга чейин мен элегия чыгармасын аткарып чыкканымда, ал убакта кыйла мындай интернет өнүгүп баштаган мезгил болчу. Элегияны ырдап чыкканымда эле радиолордон кетип эле анан ошол элегияны дагы эл сүйүп уга баштады. Төмөнбай Колдошевдун элегия чыгармасын эл сүйүп уга баштады. Жок, ага чейин дагы 2011-жылы мен Рыспай Абдыкадыровдун 70-жылдыгында Баш байген жеңип алганымда, ошондо дагы мындай кыйла элдер жакшы эме кылды десем болот да. Баш байген жеңип алды деп, ал эл аралык конкурс болгон да. Эл аралык конкурс болгон. Кытайдан келип катышышкан кытайлык кыргыздар, Өзбекстандан келишкен. Анан көбүнчө Кыргызстандан болгон үчүн, эл аралык кароо сынак болгон үчүн ошондо Баш байген жеңип алганда, ошондо дагы бир аябай мындай дүркүрөгөн десем болот да. Аябай татаалыр экен, 16 саптан турган ыр экен, бир дыхания менен 16 сапты ырдайт экен. Анан Рыспай Абдыкадыров ошол өмүрүндө ошол ырды жаратып өзү бир гана жолу ырдаган экен да. Бир гана жолу ырдаган экен. Кийин ал жөнүндө эскерүү да чыккан, неменен Бөкөнбай Боркеевдин эскерүүсү чыкты. Ал эскерүүдө айтып атат да, ошону 50 жылдыгында, жок 55 жылдыгында экен, Бишкекте концертинде 2 күн концерт коюп, анан биринчи күнкүсүндө ырдаган экен да. Эми жаңы чыгарма деп, бет ачары деп ырдап, анан толук бышып жетиле элек окшойт, бир аз кыйналган окшойт өзү дагычы. Анан ошондо Бөкөнбай Боркеев кийин эскерип атат да, ошол биринчи күнкү концертинде ырдаганда эл бул ырыңы кабыл алган жок. Неге бул ырды ырдайсың? Эртең ырдаба деп ырдатпай койгон экен да. Ал администратор болгон да, концерттин уюштуруучусу. Эртең бул чыгарманы ырдабайсың, элди жадатып бердиң деп туруп, эртеси күнү ырдатпай койгон экен да. Көрсө, эртеси күнү КТРК съемка кылып, съемка тарткан экен. Ошондо ырдатып эл кабыл албаса койсун, мен ырдатып койбойт белем ошол чыгарманы. Ошондо эмеге эфирде видеосу тартылып калмак, сакталып калмак экен деп өкүнүп жазып эскергенин окуп калдым да. Анан эми андан кийин сиз айткан суроого келели. Эми ооба, Жалгыз Уяда, Самара Сабирова аткарган Жалгыз Уяда мен клипте ойноп калдым. Аны дагы ошол актриса издеп атабыз дешип, анан кийин Самара же отуруп эле анан
сен тартылып бербейсиңби деп калды. Сен деле драмда иштейсиң го депчи. Анан кийин ооба драмда иштейм, макул тартылса тартылып берейин, кандай роль, кандай кылыш керек десем эле анан айтып калды, ушундай болот. Эрнест Сыдыков тарткандан Эрнест менен сүйлөшүп, ушундай кадрлар болот. Анда мен кийим кечемди ырасташым керек экен деп аябай мындай шашылыш болуп калды да. Анан макул аракет кылайын анда деп анан кийин шашылыш эле тартып калдык. Бирок мындай ийгиликтүү жаралып клип дагы. Анан көбү мени ошол ырды сен аткарасың деп суранышат да. Бүгүнкү күндө деле жалгыз уян ырдап бербейсиңби, сонун болгон, ошонун клиби сонун болгон дешипчи суранып калышат да. Анан жалгыз уяда дагы ошол клибинде башкы каарманды аткарып, мындай анда дагы эл мындай жакшы мындай жүзүмдү таанып, кыскасы бул чыгармачылык мындай да, скачок сыяктуу да. Бир ыр менен чыкканыңдан кийин андан кийин башка ырлар чыгат, башка аткаруучулар чыгат, өчүп баштайсың. Кайра дагы башка ырды жаратышың керек, ушундай да. Изденип туруш керек. Изденип туруш керек. Чыгармачылык дайым жаңыланууну талап кылат да, жаңыланып туруш керек. Жаңы чыгармалардын үстүндө иштеп туруш керек. Жаңы образдарды жаратып туруш керек. Негизи чыгармачылык ушундай жаңыланууну талап кылат. Анан чыгармачылык боюнча айтканда ырларды кантип тандайсыз? Эмнесине көңүл бурасыз же бардык эле ырларды аткарып жүрө бересизби андай? Жок, чыгармачылыкта эми биринчи учурда менин аткаруучулук чеберчилигим жетеби? Чыгармага, ушул чыгармага бир чыгарма жакса, мага жагып эле калса, мен ошонун үстүндө дайым ырдап, аткарып, даярданам, даярдык көрөм. Көзүм жеткенде анан кийин аранжировкалатып аткарып чыгам да. Анан көбүнчө ушул сөзгө маани беремин эң алгач. Сөз менен обондун мындай шайкештиги, обон менен сөздүн жуурулушкандыгы. Анан ошону мен жакшы деңгээлде аткарып чыгышым керек деп сөзсүз мындай өзүмө милдеттүү түрдө, эгер бир чыгарманын үстүндө иштей турган болсом, мен ушуну элге жеткиришим керек. Бул чыгарма элдин мындай жүрөгүнөн түнөк табыш керек деп туруп анан кийин аткарып чыгам. Көбүнчө ошол мурда кийин лирикалык ырларга көбүрөөк басым жасасам, эми репертуарымда Рыспат Кадыровдун да чыгармалары көп, Эген агайымдын да чыгармалары бар, Жолболду агайдын чыгармалары бар, өзүмдүн устаттарым. Анан элдик ырлар бар, эми ушул ата бабаларыбыз, бизден мурунку моундар кандай мындай кыргыз жыттанган, кыргыздын сонун чыгармаларын жаратып бизге таштап кетишти. Эми биз ошол чыгармаларды татыктуу аткарып, бизден кийинки муундарга дагы бир үлгү катары татыктуу жакшы деңгээлде ошол бузбай ноталарын, тексттерин бузбай аткарышыбыз керек да. Анан көп ырчыларды байкайм да, ушул тексттерин туура эмес эле угуп, туура эмес эле аткарып, туура эмес ырдап койгончу, ошолорго айта берем да, мынал жерде сөзү мынандай болчу, силер мынандай да ырдап коюпсуңар. Анан өзүм дагы анча мынча эми тирүү жамбыз, ката кетиребиз дегендей. Анан анча мынча жерлеринде бузуп койгон болсом, сөзсүз кайра студияга барып оңдойм да. Мисалы, андай нерсе менде көп кездешпейт, ошон үчүн ырдаганга чейин өтө текстин кайра карап, анан кийин аткарам да. Ошо жаш кезимде бир-эки ырды, бир-эки сөзүн туура эмес ырдап коюп, анан кийин ошол нерсени кийин барып оңдоп, анан клип тарттырган учурларым болгон. Ошол сөзүнө маани берем, обонунго сөзсүз маани берем, анан ошол чыгарманы мен жеткиликтүү аткара аламбы, көзүм жетсе, анан кийин аткарып чыгам. Таанымал болуу мурун оңой беле же азырбы? Же кандай? Азыр деле кыйынчылыгы барбы? Азыр деле кыйынчылыгы бар. Жогоруда айтпадымбы, жаңыланып туруш керек. Жаңыланбасаң өчүп кетесиң. Улам сенден кийин деле жаштар чыгат, башка ырчылар чыгат, жаңы ырлар чыгат.
жаңы чыгармалар жаралат, жаңы жүздөр чыгат. Ошон үчүн азыр деле кыйынчылыгы бар. Ал үчүн ушу телефонго деле убакыт табыш керек. Телефонго деле ушул эмгек керек да. YouTube'га жүктөш үчүн, фотосессияларды жасаш керек, жаңы формаларды тиктирип фотосессия жасаш керек, клип тартканда аны дагы анонсторун жасаш керек, ошол клипти тарттырыш керек, анонсторун жасаш керек, жана клипмейкерге бунун баардыгы каражат сарпталат. Бунун баардыгы баскан турганың азыр каражатсыз болбойт да. Азыр деле кыйынчылыктары бар, бирок ошолорду эмгек жасаш керек да. Анан даяр оокатка эле азыр кээ бир жаштар мындай эмгектенгенди каалабайт. Даяр нерсени жакшы көрөт. Бирөөнүн минусун ала коюп, ошого голос түшүрө коюп дагы тойлордо ырдап жүрөт. Кээ бир ырчылар бүгүнкү күнгө чейин мындай өздөрүнө форма тиктирип, чуркап, чеберлерге барып, форма деле тиктирбейт. Азыр прокатка көп берип калышкан. Ырчыларга реклама үчүн берет. Көпчүлүгү азыр прокатка кийим кийинишет да. Мен ушул нерсени дагы кылган жокмун да, бүгүнкү күнгө чейинчи прокатка кийим алып кийген жокмун. Өзүм тиктирем. Өзүмдүн формаларымы гана кийем да, бирөөнүн формаларын кийгем студент учурумдачы. Анан бүгүнкү күндө өзүмдө мүмкүнчүлүк болуп турганда, эмнеге дагы деле бирөөлөр кийген кийимдерди кие беришим керек? Өзүм атымы жасаш үчүн мен ошо Бурул Станкулова деген устатым аябай жакшы советтерин берип, мени ушу чыгармачылыкка көп мындай эме берген, түрткү берген, чыгармачылыктагы жолума көп жакшы салымдарын кошкон. Ошол эжем айтканда, сен өзүңдүн атыңы жасайм десең, эч качан бирөөнү туурабагын. Бирөөнү туурасаң, сен өспөйсүң. Өзүңдүн атыңды да жасай албайсың. Баягы паланчаны туурап ырдаган ырчыбы, түгүнчөнү туурап ырдаган ырчыбы деп. Сен өзүң бир жакшына үнүң бар. Бир жакшына жүзүң бар. Сен өзүңдүн атыңы өзүң жасаш үчүн көп эмгектен жана эч кимди туурабай, бирөөлөр ырдап чыгарып койгон ырларды ырдабай, көбүнчө ошол изденип жаңы ырлардан репертуар жаса деп жакшы бир кеңештерин берген эле. Ошол нерселерди бүгүнкү күнгө чейин колдонуп келе жатам. Жана буюрса ушул өзүмдүн атымы кармап туруш үчүн эмгектенем. Ошол нерсени дагы деле пайдаланып. Жогоруда той туурасында тема айтып калбадыңызбы? Анан азыркы учурда жаштар арасында жаш кыздар деле жар айткандар бар да. Негизи эле жар айтуу боюнча сиздин оюңуз кандай? Кимдер айтыш керек, кандай болуш керек ал жарды? Сизге өнчөсү баягы түп нускасына карайм деп атпайсызбы? Ырлардын баардыгы элечи. Анан жар боюнча оюңуз кандай? Анан жар мына 2010-жылдан адашпасам 2010-2011 баштап эле анан кийин жар менен коштоп алып кирүү модага айланып кетти да. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин жар болуп атат да. Жар менен алып кирүү мындай салтка айланып кетти десем болот да. Ошол убактарда мен бул ырды элдерди бийлетип ырдайт элем да, бойдок кезимдечи. Анан турмушка чыкканга чейин деле сунуштар болду. Ушул жар менен коштоп алып киресиңби сен депчи. Анан кийин мен өзүм бойдок кыз болсом кантип коштоп алып кирем? Жок, мен коштоп алып кирбеймин деп отказ кылып жүргөнмүн да. Анан менин өзүмдүн тоюмда Венера Назаралиева мындай ошону үлгү тутуп Венера Назаралиева менин биздин үйлөнүү тоюбузда жар ошол коштоп алып кирген. Ал 2012-жыл болчу. 2012-жылы ошол турмушка чыкканымдан кийин дагы балалуу боло элегиме чейин эле мага дагы деле сунуштар түшкөн. Эми ырчы катары тойго көп чакырылат элем да, ал убактарда көп барат элем. Анан жок, мен жар айтпаймын деп отказ кылат элем. Анан
биринчи уулуму жарык дүйнөгө алып келгенден кийин ойлондум, мен деле бала чакалуу болдум, эми жар менен коштоп алып кирип жар ырдай берсем болуш керек деп анан өзүмчө ойлонуп, анан кийин мурунку танцевальный ырым ал эми аябай шаңдуу болуп башында алып келген, ошондо элдин баары жанагы жарды ырдайт эле. Кошулушуп эки жаш чуп болуптур жар. Ушул чыгарманы ырдашат эле да. Анан жар деген көрсө ушундай боло турбайбы, мен берки ырым менен бийлетем адамдарды, бул жаргайын башка жар жасатайын деп, анан кийин ушул кошулушуп эки жашта анан мен да эл катары анан аткарып анан жарларга буйрутма ала баштадым. Ошентип анан жар ырдап калдым. Анан кийин экинчи балам кош бойлуу кезинде деле жар айтып жүрдүм. Кайра сонун болот да дешип элдер. Элге жакты. Элге жакты, кайра сонун болот да. Биздин тойду сен алып кирип бер. Биздин тойду сен коштоп кирип бер. Макул. Бүгүнкү күнгө чейин Кудайга шүгүр ошо эми жар менен деле кошто кыз узатууларда кыздарды алып кирип, ушундай кызматыбызды кылтабыз элге буйрса. Анан ойлойм ушул үлгү тутуп жар айткан адамды үлгү тутуп чакырыш керек деп ойлойм да. Эми бул менен мени чакыргыла же баягы үй бүлөлүү ырчыларды чакыргыла деген ой кетпесин. Эми кээ бирлер ойлошу мүмкүн, эми өзүн реклама кылтат, мен ушундаймын же ушинтип мени чакыргыла дегендей кылтат деп ойлоп калышы мүмкүн. Андай мааниде айткан жокмун. Түз эле өзүмдүн оюмду айттым. Эми жаш кыздар деле, жаш ырчылар деле ойлонуп, мүмкүн жар болбосо ырдаганга деле буйрутмаларды алышып, же болбосо жар деле ала берсин, мен каршы болгон жокмун, бирок деген бир аз ойлонуп турмушка чыгыш керек дегендейчи. Аларды мен бул оюм менен эртерээк турмушка чыккыла деген мындай жакшы ниетте айтып жатам. Эпирже анан эми ушунча келдиңиз, баарды ырдатпасак баары жаман көрөт болуш керек. Келиңиз бир ырдап бериңиз. Сону бир аткарып бериңиз сонун чыгарманы. Ырга даярданбай эле келдим эле негизи, бирок ошентсе дагы Алыкул Осмонов сөзүн жазган Максат Өзүбековдун Терүүлүк аттуу чыгармасын аткарып жүрөмүн. Ошол чыгармадан бир куплет ырдап берейин анда. Келиңиз. Өткөн өттү, кеткен кетти бирдеймин, кечтим дайрагымынын миңдейин, кемибеген кенчекен го тирүүлүк, кенч дебесем ананын эдейин, кайдан чыгып качан келдим бул жерге, жел миндимби суу миндимби билбеймин, жел миндимби суу миндимби билбеймин. Тирүүлүктүн өзү чоң бакыт экен, андыктан тирүүлүктө урматташып, сыйлашып, баркташып, кадырлашып жүрө берели. Таңатыңызга таазим, өнүңүзгө береке. Чоң рахмат бүгүнкү интервьюбузга келип бергениңиз үчүн. Анан эми сөз соңунда эркин микрофон узаталы, калың элге, кыргыз элине каалоо тилегиңизди айтып алсаңыз болот. Эл журтка дайым эле тилек кылып, дуа кылып жүргөн тилегибиз бул эл аман болсун, заманыбыз тынч болсун, жергебизде токчулук, береке болсун, элибизде ынтымак болсун. Бардык жакшы нерселерди Кудайым бизге ыруу кыла берсин. Ал эми сиздерге учурдан пайдаланып рахмат айтам. Бар болуңуздар, эфириңиздер өркүндөп өсө берсин. Тынччылык заманда ошентип дайым эле ырдап, жадырап, жайнап, жүз көрүшүп, ушундай жакшы каалоо тилектерди айтышып, жакшы максаттарыбызды ишке ашырышып
жүрө берели, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жакшы жаңылыктарды, жаңырырларды күтүп калабыз сизден. Буюрса, О толкун аркылуу дагы жаңыртып турабыз ырларыңызды. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бизде конокто Кыргыз Республикасынын ардак белгисинин ээси, ырчы аткаруучу актриса Айпери Кулбаева болду. Кийинки подкасттардан амандашканча аман болуңуздар.